Салам сүйүктүү достор, сиздер менен мен Дарья Батырханова. Бүгүнкү чыгарылыш бюджеттүү косметиканын жардамы менен макияж жасоо болмокчу. Дал ушул өзүңүздөр көрүп турган Faberlic брендинин косметикаларынын жардамы менен эң оңой жоп жөнөкөй макияж көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе менен чогуу калыңыздар. Дал ушул палетта Super Brow каш үчүн 4 түстөн турат. 3 түс каш үчүн, 1 түс хайлайтер. Колумдагы кисть бул кыйгач кыркылган кисточка, орусча айтканда скошенный кисть Faberlic'тен 11097 номердеги кисточка болуп аталат. Бул кистин ворстору синтетика жана каттуу болгондуктан аябай узакка чейин кызмат өтөйт жана кашты ыңгайлуу боёйт. Мен кашымда форма даяр болгондуктан мен аз жон гана тен менен боеп жатамын. Негизи кашты тен менен боегондо каш кыйла көбүрөөк, жоонураак жана мындай айтканда баркыттуу көрүнүп калат. Азыркы мен коюп жаткан түс бул бир аз графитке жакын болгондуктан бир аз муздагыраак түс берет. Дал ушул графит түсү мен чачымдын түсү үчүн туура чечим деп айтсам жаңылышпаймын. Достор, бул Magic Drop консилери аябай сонун сеңет, жумшак жана натуралдуу көрүнөт. Бул кисточка атайын консилер үчүн арналган. 11094 номерде синтетикалык ворс бул консилерди кашыбыздын түбүнө жайып берүү үчүн. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле бул кисточка өзүнүн жумушун аябай жакшы аткарат. Эми биз консилер коюп бүткөн соң карамель аттуу хайлайтерди алабыз дагы кашыбыздын астыңкы кабатын консилер койгон жерлерине коюп чыгабыз. Негизи хайлайтер бул визуалдуу түрдө көлөм берүү үчүн иштетилет. Башында эле айтып кеткендей эле бүгүнкү биздин чыгарылыш бюджеттүү косметика менен болмокчу дедим эле. Мынакей достор, мен ушул эле палеттанын жардамы менен көзүмдү да көрсөтүп, боеп, кечиресиздер, көзүмдү боеп көрсөтүп беремин. Азыр мен жылтырабаган түстү алдым, парпайган кисттин жардамы менен мен боеп жатамын. Бул кисть номери 11106. Андан соң бочонок кистин алып алдым, 11105. Бул негизи биздин кабат боегонго аябай сонун туура келет. Орусча айтканда складкаларды жакшы боейт. Бирок мен дал ушул өзү менен гана бүткүл макияж жасамакчымын. Анткени көздү боегондо эки жок дегенде эки кисть иштетилет. Мен болсо бир эле бочоноктун жардамы менен көзүмдүн боекторун жайып жатамын. Жакшы эле боеп жатат. Анчалык деле кыйынчылык жараткан жок. Негизи сиздер ушул гана кисттерди алып өзүңүздөр үйдө боенуп беймарал жасап көрсөңүздөр болот. Баасы дагы капчыкка туура келет. Азыр мен мындан дагы бир аз карампулак түстү алдым дагы ички бурчтарын боеп жатамын. Мынакей ушундай жолдор менен боёбуз. Бир аз кисти айландырып боесок дагы бизде жакшы жайылат. Stay on аттуу подводка бул аябай сонун, сууга дагы түшпөйт жана маркердүү подводка. Бул жаңы баштагандар үчүн, жаңы үйрөнүп жаткандар үчүн оңой, анткени шып алып калбайт. Подводканы бир аз жаткырып туруп боесок оңой жана уч жагы учтуу болгондуктан бизде керектүү форма дароо эле түшөт. Достор, негизи бул подводка бат кургагандыктан иштетүүгө аябай ыңгайлуу. Биз подводкабызды чийип бүткөн соң албетте биз көзүбүздүн астыңкы кабатын өтөбүз. Астыңкы кабатын болсо бочонок кисттин жардамы менен боейбуз. Күрөң түс менен боеп чыгабыз. Күрөң түстү биз көзүбүздүн борборуна чейин алып келебиз дагы. Ички бурчуна болсо манчабыз бармагыбыздын учу менен хайлайтер коюп коебуз. Карамель аттуу хайлайтерди коюп алабыз. Бир аз көзгө акцент болуу үчүн подводка менен учу менен кичине боеп койдум. Эми кезек бизде помада келип жетти. Колумда помада бул Faberlic'тин Secret Story коллекциясынын Первая леди помадасы. Матовый эффект, кыргызча айтканда күңүр түстүү помада. Биринчиден аябай сонун коюлат жана озду жарып
салбайт. Негизи матовый эффект берген помадалар биринчиден ноозду кургатып, экинчиден оозубузду жарып салат. Дал ушул помада 7-8 саат кызмат өтөйт дагы. Бирок ошол эле учурда крем текстурасы менен жасалгандыктан оозубузду жарбайт жана кургатып салбайт. Достор, мен бетимди контурлаганы мен кыркып салдым, кыскартып салдым. Эми мен хайлайтер коюуну көрсөтүп берейин. Мынакей ушундай парпайган кистин жардамы менен мен ушул дал ушу көрсөтүп жаткан жерге карамель хайлайтерин коюп аламын. Хайлайтер бул бизге көлөм берүү үчүн жана профессионалдуу софиттердин жанында же вспышкалардын жанында макияжыбызга көрк берип, мындай акцент жасап берет. Байкасаңыздар болот, мен мурдумдун дал ортосуна койгондуктан мен мурдум кырдач көрүнүп калды. Дал ушул жасалган макияжды мен атайын спрей фиксатор менен фиксациялап чыгамын. Мынакей достор, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Капчыкка туура келчү бюджеттүү косметиканын жардамы менен да макияж сонун жасап алса болорун. Достор, негизи мен күнүмдүк жашоодо дал ушул брендтин косметикаларын колдономун. Анткени кычкылтектүү болгондуктан менин териме эч кандай залал жок. Профессионалдуу макияжды мен кечелерге гана же фотосессияларга гана жасаймын. Достор, сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум. Саламатта калыңыздар.